Ош шаарында бир нече дүкөн пачка акчалар менен өрттөнүп кетти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошто түн ичинде соода павильондору өрттөндү. Ош шаарында түн ичинде соода павильондору өрттөнүп кетти. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында өрт чыккан жерге куткаруучулар өтө кечигип келген. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталып, тийиштүү органдар тергөө иштерин жүргүзүүдө. Кошумча маалыматтар кийинчерээк берилет. Булак Вести KG. Кадам жайдагы айылда 22 жаштагы жигит өмүр менен кош айтышты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кече 17 ноябрда Кадамжай районунун Алга айылындагы унаа кырсыктан адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда жолду Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаа ала салып кеткен. Анын кесепетинен 22 жаштагы жигит каза болду. Бишкек-Ош жолунда жүк ташыган унаа жарга кулаган. Кырсыктын себеби айтылды. Бишкек-Ош унаа жолунун Каракөл шаарынын аймагындагы тилкесинде жүк ташыган унаа кырсыкка кабылган. Күбөлөрдүн айтымында кырсык 17 ноябрда аталган унаа жолдун 393 чакырымында болгон. Көмүр жүктөлгөн Хово үлгүсүндөгү унаа Ош багытында бара жатып, дөңдөн токтотуучу тормоз иштебей, оң жактагы жарга кулап кеткен. Ал эми унаанын ичиндеги 2 адам чыгып кетүүгө жетишкен. Хово унаасын жардан тарттырып алууга атайын техника тартылды. Жол убактылуу 1,5 саатка жабылган. Буга чейин турмуш Бишкек-Ош унаа жолунда кырсык алган жерде унаалардын кыймылына чектөө киргизилгенин, Каракөл шаарынын кире беришинде ондогон унаа токтоп турганын жазган. Булак Турмуш KG. Ысык көлдүн борборунда жаш кызды унаа сүзүп кеткен. Айрым жагдайлар. Ысык көл облусунун Каракол шаарындагы жол кырсыгы боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2024 жылдын 15 ноябрында саат 17:45 чамасында Ысык көл облусунун Түп районунун тургуну 1974 жылы туулган жаран Honda Step автоунаасын башкарып бара жатып, Каракол шаарынын Токтогул жана Айтматова көчөлөрүнүн кесилишинде жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан Каракол шаарынын 2004 жылы туулган тургунун кызды сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен жөө жүргүнчү Каракол шаарындагы облустук ооруканага кайрылган. Бул жол кырсыгы Каракол Шептин маалымат электрондук журналына катталып, тергөө кызматы тарабынан тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул жашоодон өмүр менен кош айтышып калышууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кулиев көчөсүндө киши бычактаган шектүүлөр кармалды. Бишкек шаарында Тонов кылмышына шектүүлөр кармалды деп билдирди 1 май Риптин басма сөз кызматы. Жабырлануучунун маалыматы боюнча окуя 7 ноябрга караган түнү Кулиев көчөсүндөгү дүкөнүн жанында болгон. Ага кол салган бейтааныш эркектер бел тарабына бычак сайып, уюлдук телефонун жана 45 000 сом акчасын тартып алышкан. Бул факт тоно менен катталган. 1 май Риптин ыкчам тобу тарабынан 1995, 1998, 1997, 2004 жылы туулган жарандар шектелип кармалып, убактылуу камакка алынды. Милиция шектүүлөрдүн ошол сыяктуу башка иштерге катышын текшерип жатат. Сүрөттөгү жарандардан жабыркагандар милиция кызматкерлерине кайрылса болот. Байланыш номеру +996 507 456 007 жана 102 кызматы.